Бишкек-Ош стратегиялык маанидеги унаа жолунда өзгөчө кырдаалдарга, узак убакытка созулган жол тыгындарга туш болгон жарандарга жардам берүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жарандык коргонуу кызматтарынын, жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу органдарынын күч каражаттары даярдыкта турат. Маселени айта кетсек, Сосновка постунда жылынуу жана тамактануучу жайлар орнотулуп, 200 адамга ченелген тамак-аш даярдыкта турат. Кара-Балта шаарындагы Макаренко орто мектебинде 50 дана журкан жана орундуктар даярдалган. Мындан тышкары Бишкек-Ош жолунун 129 чакырымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Тоо кен куткаруу кызматынын куткаруучу тобу, министрликтин оор жүк ташуучу унаасы, генералдык штабтын куткаруу күчтөрүнүн оор жүк ташуучу унаасы, 153 чакырымда куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордун куткаруучу тобу, 238 чакырымда министрликтин куткаруучу тобу, авариялык куткаруу унаасы менен жана КАМАЗ унаасы жайгашкан. Ошондой эле Бишкек-Ош автоунаа жолунун 271 чакырымда арал өткөрмө көзөмөл жайында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2 дана жылынуучу бекет жана тамак-аш берүү жайы орнотулган. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаттары буга чейин айтылып кеткенде эле Бишкек-Ош жолунда кандайдыр бир кырдаал катталып же болбосо узак мөөнөттөгү жол тыгын пайда болсо, ошол жактагы кабыл болгон жарандарга жардам берүү иретинде жанагындай ысык тамак-аш берүү, ошондой эле жылынуучу пунктулар жана башка аракеттер көрүлөт.